Александров айылында магазиндерди кыдырып өз көзүм менен көрдүм. Бир да магазинде арак сатылбайт экенин. Ушундай айыл ушу Кыргызстаныбызда бул жалгыз орусча айтканда единственный айылбы же дагы барбы ушундай сатылбаган айылдар жалпы айылдын ичиндечи? Ошону билбейт экенмин. Ошону аябай сүйүнөт элек ошондой айылдарды, ошондой шаарларды уксакчы. Ошондой болсо комментарийге жазып коюңуздарчы. Туугандар, Александровка айылына келдим. Бул айылда көпчүлүк дуңган бир туугандар жашайт. Бишкектен Кара-Балтаны көздөй кетип бараткан жолдо жайгашкан. Эмнеге бул айыл? Анткени мен ушул айылга ары бери өтүп калганда, магазиндерге киргенде бир дагы магазинден көрө элек. Ушул жакта спиртной ичимдик сатылбайт экен да. Арак, вино башкачы. Азыр да мына кыдырган атам сиздерге көрсөтүп берейин деп. Жада калса өткөндө да бир глобус ачылган экен. Кирип атайын сурасам, жок экен аякта дагычы. Анткени арам оокатта береке жок да. Азыр магазиндерди кыдырып көрсөтүп берейин, андан кийин дагы сөз болот. Мынакей Александровканын чет жакта магазиндерине кирип келдим. Азыр центр жагын кыдырып жүрөм. Чет жакта бир магазинге кирдим, сатылбайт экен. Аякта глобустун артында магазин бар, сатылбайт экен. Жакта магазиндер бар. Ассаламу алейкум. Я вот сам себя снимаю, я сам блогер, вас не буду снимать, как вы видите. В Александровке ни в одном магазине этот спиртной не продается, да? Машаллах. У нас даже глобус. Глобус даже, да? Я вот заходил недавно тоже, сейчас тоже зайду, спрошу. Машаллах. А это вот глобус, как вы не знаете, может это от требования жителей или они сами вы потребовали? Только с этим условием они открыли. С этим условием, да? Машаллах. А может просто магазин сниму я, что точно нету, да? Мынакей туугандар көрүп атасыздар. Спиртной жок. Даже глобус сатпайт деди, көрдүңүздөр. Азыр глобуска барабыз, глобустан сурайбыз, кенеке. Глобус береке деп турат, даже шартыр. Мынакей глобус азыр. Ичин көрүп карап чыгабыз. Саткан. Сутун таптат, арак жок. Өзүңүздөр көргөндөй сатылбайт глобустун ичинде. Менеджер менен сүйлөшүп, эмне себептен десем, айтып берди толук. Бирок видеого тартпай эле коюңузчу сураныч деди да. Эми кээ бирке уялчак болот, кээ бирке түшкүсү келбейт мисалычы, туура эле түшүнсө болот. Эмнеге десем айтат, бияк сертификат берген эмес дейт. Сатканга болбойт деп, элдин требованиясы ошондой болгон дейт да. Эми магазиндегилер деле айтып атты, эл журт деле айтып атат, көрүп атасыз. Ошого араксыз элечи, спиртной арам нерсе сатпай делечи, оокат кылса болот да. Кудайга шүгүр. Бул магазинде сурап көрөлү. Туугандар, бул магазинде да алхамдулилlah сатылбайт арак ичимдиктер. Көзүңүздөн көрүп атасыздар. Кыдырып чыктым. Вот, брат, почему не продается в Александровке спиртное? Как бы это запрещено. Это запрещено. В Коране запрещено, машаллах. Думаем, от этого баракат не будет. Баракат не будет, да, машаллах. Ну, альхамдулилlah, живется как вам? Нормально? Без продажи спиртного нормально живете? Некоторые люди просто, другие, ну не все, конечно, некоторые думают, что там от этого богатеют там. Но от этого, наоборот, мне кажется, несчастье больше идет, да? Вот я так убедился, в Александрове нигде не продается, да? Даже в глобусе, да? Я слышу, Маша. Все, спасибо, брат. Барака вам. Алейкум ассалам. Көрдүр, туугандар. Бияктан кайсы бир магазинге кирбесең деле сатылбайт экен да, кыскасы. Кудайга шүгүр, алхамдулилlah. Биз да ушуга өтсөк жакшы болот эле да. Өз көзүңүздөр менен көрдүңүздөр. Мен билгенден глобустун баарын эле сатылат го дейм. Мисалы бизде Балчыда ачылган, аякта деле сатылат. Бишкекте бүт эле сатылат болуш керек. Эми жаңылып аткан болсом айтып коюңуздар, могу жерде сатылбайт деп. Жакшы болот да. Сатылбаса жакшы, кудайга шүгүр. Бирок именно глобус Александровка сатылбайт, көрдүңүздөр. Бул эгер биз талап кылсак, если бы мы потребовали, булар сатпайт экен да, көрдүңүздөрбү? Биз мындай майни бербейбиз, башы соорбайт, сатылат. Аяка барып, Кудай сактасын, биздин эле бир туугандар, балким бирөөнүн эле баласы бар, кызы бар, ичет, жамандык иштер болот. Мисалы, муну неге айтып атам, туугандар, неге көрсөтүп атам? Арак бардык жамандыктын башаты деп атпай, караңыздар. Эмнеге аракка жинди суу, атың өчкүр деген аттарды берет? Жаман болгон үчүн да, жакшы болсо башка ат бермек да. Анан мисалы могу окуяны караңыздар.
жана бир киши болот го, бир зына кылганга бир аял чакырса зына кылбайт, бирөө өлтүргөнгө эме баягы кызматка чакырса ага да барбайт, бирок бирөө аракка чакырса арак ичип кийин тигин кишисин да өлтүрүп зына тиги аял менен зынаны да кылат экен дегендейчи. Мындай окуялар эми көп да айтып отурсачы. Бул эмне деп атат? Азыр канча арактын себебинен ата энеси ажырашып атат, канча арактын себебинен балдар сабап атат. Мына өткөндө биз лагерь уюштурганда балдар ыйлап айтып атпырбы? Ыйлап атам сабайт, арак ичет, апамды сабайт, сөгүнөт, мындай депчи. Жаман болгон үчүн да, жаман болгон үчүн туугандар. Ошон үчүн булар Кудайга шүгүр ушу биздин дуңган бир туугандар билет, жакшы түшүнөт. Өзлөрү айтып атпайбы? Аллах Таала арам кылган үчүн, береке болбогон үчүн сатпайбыз деп. Бир да магазинде сатылбайт экен, караңыздар. Ошого биз да өтсөк, Кыргызстандын биздин бардык жерде арактар сатылбай калса, бардык айылдарда, шаарлардачы жашообузга береке келсе, арам нерсени токтотсо, кандай баарыбызга жакшы болгон атат да туугандар. Кандай бактылуу жашаган атабыз, дин менен жашай турган болсокчу, ошого баардыгыбыз мындай бир аракет кылалычы туугандар, бири-бирибизге эскерте берели, айта берели. Мисалы мен бойкот кылам да, арак сатылган магазиндерге кирбегенге аракет кылам. Айла жок бир айыл мисалы балыкчы деп коелу, мисалы бир да жерде арак сатылган магазин жок болсо айла жок соода кыласың да. Бирок Кудайга шүгүр балыкчыда дагы көп эле магазин, балыкчы толук эмес, бирок көп магазиндерде сатылбайт. Өзгөчө биздин эски базардын тегерек четиндеги магазиндерде бирөөндө да помой сатылбайт. Бир эле атайын арак, вино, водочный саткан магазин бар, а берки обычный оптовый магазинде бирөөндө да Кудайга шүгүр сатылбайт да. Башынан мен кичинекей чакта сатылчу көп эле магазиндечи. Ошолордон соода кылам да, мисалы мейли кымбат болсун, мейли башка болсун. Ошон сиздерди ошого чакырам да. Ошондой магазинден соода кылбайлы, алардын иши жүрүшпөсүн мисалы. Мейли жаман көрсө жаман көрсүн ушул бир туугандарчы. Бирок мен ушундай эле ниет менен соода кылбайм да. Алар ойлоп атат, бир арам нерсе саткан менен байып атам, чакпай. Жашоодо береке ал, кыйналып жүрөт алчы. Кыйналып эле жүрөт. Аллах Таала биянан эметсе да тиянан сынап коет да. Аны биз ошону түшүнбөй атабыз да туугандар. Ошон үчүн келиңиздер, баардыгыбыз аракет кылалы. Урматтуу бир туугандар, сураныч, арак нерсе, арам нерсе сатпаганга аракет кылалы баардыгыбыз. Элдин кандай десем, бир аз бир тыйын акча табам деп, элдин мындай проблема кылбайлы, элди проблемага батырбайлы да. Биринчиден, экинчиден өзүбүз арам нерсе Аллах Тааланын астына жооп беребиз. Үчүнчүдөн өзүбүздүн эле жашообузга береке келбейт, кыйналыш болот, өтө чоң азаптар болот. Ошон үчүн баарыбыз бир аракет кылалы. Жана биз эл журт ушуну билип аткандар, ошондой магазиндерден соода кылбайлы, бойкот кылалы. Бойкотко кайрылсак, туура биякта азыр башына бойкот товарлар сатылып атыптыр, спиртной сатылбаган менен. Бирок муну түшүнбөшү мүмкүн да. Биз ошон үчүн эскертиш керекпиз да, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керекпиз, бири-бирибизге айта жүрүш керекпиз. Керкилер айтып атпайбы, билбейт бойкот эмнеге болуп атканынчы. Чубак устаз Раматылык деле айтып атпайбы, азыр мисалы үчүн бияка айтсаңыз түшүнүшпөйт, эмнеге сатпашың керек, мисалы бойкот товарлардычы, кола-пола башкалардычы. Чубак устаз эмне айтып атат? Биз арам дебейбиз, просто аны алыш менен кайра мусулмандарга ок сатып алгандай болуп атабыз. Кайра ошол мусулмандарга эле келет экен деп, ошону айтып атпайбы? Ошону дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керекпиз да баардыгыбыз. Ошол сыяктуу арак спиртнойго бойкот, баардык еврейлердин продукциясына бойкот. Кыскасы салымыбызды кошо берели, эскерте берели, эскертүү момундарга пайда берет дейт. Баардыгыбыз бир аракет кылалы, эптеп эле Кудай сактасын, бир ичип жеп чичип эле жашап өтүп кетпейли, бир максатыбызды түшүнүп, элге жакшылык каалап, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, баардыгыбыз бир аракет кылалы. Мен ушу интернет аркылуу башка элге жолукканда даватта болобу, башка бир чогулуштарда ушуларды айтып эскерте жүрүп атам. Сиз да кыла аласыз мунучу. Мен эле эмес, алымдар эле эмес, бир эле даватчылар эмес, баардыгы кыла алат да. Бир жумушта иштейсиз, ошол жакта айта жүрүңүз. Мугалимсиз, мугалим эжекейлерге айта жүрүңүз. Сиз макул окуучусуз, окуучу балдарга айта жүрүңүз. Сиз спортсменсиз, спортто балдарга айта жүрүңүз. Мамлекет кызматта иштейсиз, аяка айта жүрүңүз. Ишил бири-бирибизге эскерте берели. Бул Кудайга шүгүр берекени гана алып келет. Ушул нерсеге аракет кылсакчы, спиртной ичимдик башка нерселерде тыйылса, Кудайга шүгүр жашообуз оңолот. Кудайга шүгүр мамлекетибиз өнүгөт да. Аллах Таалам ушул сөздөрдү туура түшүнүп, жана баардыгыбызга сөзсүз амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин.